Автобустарга жумушка алып баштадык. Саатына 500 рубльда. Каласа күнүгө алып иштесе болот. Официально иштешет, трудовой договор бар. Жатакана бекер, регистрация бекер кылып беребиз биз. Келген адамдарга 20 миң падённый акча чүрүп беребиз. Москвага слесарь алабыз. Жатаканасы бекер, айлыгы 120 миң. Руководство менен сүйлөшүп, айлыкты күнүгө бере турган кылды. Сомнение болбош. Конечка баргачакта 40 мүнөт убакыт кетет, Ошо 40 мүнөттө төлөнүп берилет. Жаңы автобустар бул жерде бир эски автобус жок, жалаң автомат коробка, МАЗ, ЛиАЗ бул жерде полный. Ремзонага башка гаражга окшоп ол жака бар дейт. Ремзона мына гараждын ичинде, заправка гараждын ичинде, мойка гараждын ичинде. Офисте мына жерден 10 километр развозка бар. Биз официалдуу трудовой договор берген үчүн, опустой төлөп берген үчүн, больничныйлар төлөп берген үчүн келип тартабыз атайын Санкт-Петербург шаарына. Үйрөтөбүз, бар жокту өзүбүз караштырып. Секреттерди айтасыз? Секреттерди айттым, ооба. Аксолбос кормей кунам дарамин Дом Транс Авто. Айлыкларыбыз жакшы, вакыт-вакытында. Ушуну максимал түрдө группа контакттар менен бөлүшүп коюң. Подмосковьеде 2025 жылдан тарта мигранттарга тест атында иштөөгө тыюу салынат. 2025 жылдын 1 январынан тартып Москва облусунун бийлиги бир катар аймактарда патент боюнча чет элдик жарандарга иштөөгө тыюу салат. Жаңы чектөөлөр алкоголь жана тамеки соодасына, тест атымга, социалдык кызматтар, спорт, маданият, эс алуу, саламаттык сактоо жана билим берүү тармагына таасирин тийгизет. Москва облустук өкмөттүн төрагасынын орун басары Наталья Маслененко мындай чечимди мигранттар иштеген соода тармактарында керектөөчүлөрдүн даттанууларынын көбөйүшү менен түшүндүрдү. Мындан тышкары анын айтымында киргизилген чектөөлөр мүмкүн болгон чыр-чатакты азайтууга жардам берет. Учурда Москва облусунда алкоголдук ичимдиктерди, сыраларды жана тамекилерди сатуучу дүкөндөргө аларды тартууга 15% чектөө бар. Биз патент менен иштөөгө толук тыюу салган 22 аймакка кошулгубуз келет дейт ал. Жаңы чектөө 5-6 миң патент ээсине таасир тийгизиши мүмкүн. Маслененко алардын ордун орусиялыктар жана Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн Армения, Беларусь, Казакстан жана Кыргызстандын жарандары толуктай алат деп ойлойт. Лакоштова. Грузиянын парламенти акыркы 3-окууда ЛГБТ пропагандасына жана жынысын алмаштырууга тыюу салган үй бүлөлүк баалуулуктар жана жашы жетелектерди коргоо жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдиришти. Мыйзамга 84 депутат добуш берди, эч ким каршы чыккан жок. Ал эми оппозиция добуш берүүгө байкот жарыялаган. Бийликтеги Грузин кыялы партиясы парламентке сунуштаган демилгелерди бир жыныстуу некеге, балдарды асырап алууга жана гетеросексуалдык ориентацияда эмес адамдардын балдарын камкордукка алууга, жынысын алмаштыруу операцияларына, документтерде биологиялык эмес жынысты көрсөтүүгө жана ЛГБТ пропагандасына тыюу салынат. Андан соң мыйзам өлкө президенти Саломе Зурабишвилиге кол коюуга жөнөтүлөт. Мээрим Жуманазарова Меккеде зыярат кылып жүрөт. Париждеги Олимп оюндарында күмүш байгенин ээси Мээрим Жуманазарова Меккеге барды. Ал соц баракчасындагы тарыхчасына билдирүү калтырып, Меккеде жүргөн сүрөттөр менен бөлүштү. Меккеге ар бир келгеним жаңы келгендей туюм калтырат. Бул жер жүрөгүңдүн тынчтыгы, жагымдуу жолугушу. Мекке кайра-кайра келгиңди келтирген жай деп калтырган билдирүүсүндө. Беле кетсе, кыргыз балбан айымы Меккеге өткөн жылы күз айларында да барып келген. Камчыбек Ташиев УКМКнын ардагерлери менен жолугушту. 17 сентябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук органдарынын ардагерлери менен жолугуп, аларга өздүк көйлөктөрдү тапшырды. Бул тууралуу УКМКдан маалымдалды. Маалыматка ылайык УКМКнын ардагерлерине жаңы үлгүдөгү өздүк көйлөктөр тапшырылган. Алардын арасында Таштемир Айтбаев, Феликс Кулов, Болот Жанусаков, Бусурманкул Табалдиев, Шухрат Атаханов, Турдубек Алмаматов, Мирослав Ниязов, Артур Медетбеков жана башкалар бар экени маалым болду. Жолугушуунун жүрүшүндө Камчыбек Ташиев экс жетекчилерге бүгүнкү күндө өлкөнүн коопсуздугун жана мамлекеттеги туруктуулукту камсыз кылуу боюнча күч органдары тарабынан көрүлүп жаткан чаралар, ошондой эле социалдык экономикалык туруктуулукту камсыздоо, коомдун анын ичинде эмгек ардагерлеринин жана укук коргоо органдарынын пенсионерлердин муктаждыктарын камсыздоо багытында жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берген.
атайын кызматтардын мурдагы жетекчилери акыркы 4 жылда өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, социалдык экономикалык бакубаттуулукту жогорулатууну, улуттук коопсуздукту, укук тартибин, аймактык бүтүндүктү жана конституциялык түзүлүштү коргоону камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чараларды жогору баалашканы айтылды деп жазылат маалыматта. Ал эми ардагерлер атайын кызматтын башчысын генерал-полковник аскердик наамынын ыйгарылышы менен куттуктап, ар тараптуу колдой тургандыктарын билдиришкен. Булак Суу Беркежи. Жеңгөө кайманаты бар Досоновдун иши сотто карала баштады. Жеңгөө кайманаты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадырбек Досоновдун иши Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Бул маалыматты Азаттыкка анын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева ырастады. Иш сотко качан өткөнү тууралуу маалымат жок. 2023 жылы 13 январда Ош шаарында топ адам бир кишини арматура менен койгулап жатканы тартылган видео коомчулукта талкуу жараткан. Үрөй учурган бул окуяда бир киши өлүп, дагы бири катуу жабыркаганы маалым болгон. Ош шаардык милициясы адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталган Кадырбек Досонов баштаган 5 кишини кармаган. Кийин ушул эле ишке байланыштуу жалпы 9 шектүү колго түшкөнү белгилүү болгон. Ал 2023 жылдын ноябрь айында дагы башка кылмыш ишине байланыштуу күбө катары көрсөтмө берүү үчүн Бишкекке которулган, бирок кайсыл иш экени айтылган эмес. Кадырбек Досонов буга чейин оор беренелер менен айыпталып, бир нече жолу кесилип, кайра эркиндикке чыккан. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн ана башы атылган Камчы Көлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтун бир катар мүчөлөрү, анын ичинде Кадырбек Досонов да кылмыштуу топтон мындай идеялардан баш тартканы айтылган видеолор чыккан. Булак Азаттык.